Элнура Алканова: Матраимов камалды деп сүйүнгөндөргө кайрылам. Шашылбагыла. Бүгүнкү саясий экономикалык кризиске кырдаалга Райымбек Матраимовду жалгыз себепкер кылып, элди тынчытам деген максаты барлар көп экен. Бул тууралуу Мекенин Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Элнура Алканова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Текст өзгөртүүсүз берилди. Бүгүнкү саясий экономикалык кризиске кырдаалга Райымбек Матраимовду жалгыз себепкер кылып, элди тынчытам деген максаты барлар көп экен. Матраимовго жакындарынын бир бөлүгү бул жакта мыйзам жок, четке кетип кал дегендер болду. Бирок ал киши мыйзамдын астында өзүм жооп берүүгө даярмын. Бүт жерди текшерсин, Кудайдын астында колум таза деп турат. Акыйкатсыздык менен өткөн шайлоого Жогорку Кеңеш админ, ресурс, укук коргоо органдары, СИК, шалаакылык менен жазылган мыйзамдар, президент анан айлана чөйрөсү, ОПГ анан добушту сатып алган кандидаттар менен добуштун саткан эл күнөөлүү. Бул бардык маселелерди чече албагандар эми күнөөнүн баарын Райымбек Матраимовду камап, жалгыз себепкер кылып алдыга жол таштап, мурдагы чириген система менен кете беришет экен. Камалды деп сүйүнгөндөргө кайрылам. Шашылбагыла. Матраимовду жалгыз себепкер кылып камаган система өлкөнү эч качан гүлдөтпөйт. Ушул кишини эле камаса биз жакшы жашайт элек деген айрым журналисттер эми кулак салып байкап турушсун, жашоо кайсы тарапка өзгөрөрүн. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Максат Давранов: кайсы бирин тандайсыз, бул сиздин колуңузда. Алып баруучу Максат Давранов адам жашоосундагы тандоонун мааниси тууралуу өзүнүн пикирин социалдык баракчасына жазды. Жашооңузда эмне болбосун дайыма сиздин тандоого мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мисалы, машина тандоо, убактыңызды өткөрө турган адамды, кандай белек берүүнү, эмнеге ишенүүнү, башаламандык сиздин тандооңуз, ачуулануу сиздин тандооңуз, таарынуу сиздин тандооңуз. Ошондой эле көңүлдүн кеңдиги, боорукерлик, жумшактык, туруктуулук, ийкемдүүлүк мунун баары сиздин тандооңуз. Кайсы бирин тандайсыз, бул сиздин колуңузда деп жазды алып баруучу. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Замир Арыкбаев, ырчы: мен саясатты сөз кылуудан өзүмдү чектейм. Урутунан жылмаюу кетпеген бир жигит бар. Мүнөзү да, чыгармачылыгы да бир калыпта келе жатат. Чыгармачылык менен алек болуп, башка нерсеге кийлешкиси келбеген ырчы Замир Арыкбаев менен болгон маегибизди сунуштайбыз. Салам Замир, эмне менен алексиң? Чыгармачылык менен алекмин. Клип тарттырайын десем, ылайыктуу жок болуп жатат. Чыгармачылыгым башталгандан тартып эле репертуарыма эски ырларды, өзүмдүн ырларымды, казак элинин ырларын аралаштырып келем. Өзүм ырдын сөзүн жазам, обонун чыгарам. Чыгармачыл инсандардын жүрөгү назик келет эмеспи? Өлкөдөгү акыркы окуялар сага да таасир берсе керек. Оба, эмоционалдуу келебиз, жүрөгүбүздөн өткөрөбүз. Бирок бул Кудайдын сыноосу, татыктуу өткөрүп коюш керек. Өлкөдөгү саясий окуяларга байланыштуу ырчылардын социалдык тармактагы жеке баракчаларында талкуулар болду. Сенин оюңча, ырчылар бирөөнүн тарабында болбошу керекпи? Башка бирөөгө жооп бере албайм. Бирок өзүм өнөр адамы катары эч кимдин тарабында болбошум керек экенин билем. Анткени биз элдин адамыбыз. Нейтралдуу позицияда турушубуз керек. Элдин тынчтыгы, биримдиги үчүн гана пост жазыш керек. Мен өзүмдү саясат тууралуу сөз кылуудан чектеймин. Макуланда, эски күндөрдү бир барактан чыкпайлыбы? Сени тааныткан Кудайча кыз деген ыр болду окшойт. Ушул ыр тууралуу айтып берсең. Ал ырды ырдап чыкканыбызга 15 жылдан ашып калды. Ал убакта менин чыгармачылыгым башталып калган. 1-2 ырым чыгып чоң сахнага аттанып калган кезим эле. Консерваториянын жатаканасында досторум бар эле. Бир күнү аларга барып калсам, Султан отурган экен. Ал кезде чөнтөк телефон, диск дегендер жок. Ырларды магнитофондун кассетасы аркылуу укчу элек. Ал казактын түрдүү ырларын угуп отурган экен. Мен да угуп калдым. Ошондо Кудайча кыздын минусовкасын угуп жактырып калдым. Дароо эле Султанга: мен сөзүн жазып келейин, экөөбүз ырдайлы дедим. Ал да макул болду. Бир жумадай толгонуп жүрүп сөзүн жаздым. Аранжировкасын жакшылап жасатып ырдап чыктык. Казактардыкын кийип уктум. Алардын ырдын сөздөрү башкача экен. Бирок Кудайча кыз жана той тууралуу ыр экен. Бул ыр эки ырчыны бирдей популярдуулукка жеткирген ак чолтой ыр болду.
15 жыл мурун популярдуу болгон экенсиңер. Андан бери шоу-бизнесте эмне өзгөрдү? Биз жаңы чыгып келе жатканда шоу-бизнесте жаштардын бир чоң бурулушу болгон. Жапырт жаш ырчылар чыгып калды. Жаш ырчылардыкындай фанаттар мурун да кийин да болот экен, менимче. Азыр болсо техника жагы аябай өзгөрдү. Тез арада компьютердик аранжировкалар жасала баштады. Мурун үндөрдү пульт менен жылдырып, микрофонго ырдатып, араң жасачу. Азыр барып жеңил. Ошондуктан ким таланттуу, ким таланттуу эмес деген нерсени да ажыратыш оор болуп калды. Анткени компьютер бирдей жасап коет. Стиль өзгөрдү. Азыр бардык жанрдагы ырчылар бар. Рэп биздин учурда деле бар эле, бирок аз болчу. Той 15 жыл мурун деле бар болчу, азыр деле бар. Кыскасы өнүгүү бар, бирок чоң бурулуш жок болуп жаткандай. Биз чыгып жатканда элге ырчыларга суусап турчу. Азыр ток. Азыр баскан турганыңа чейин көрүп алып жатышпайбы? Азыр элди эч нерсе менен таң калтыра албайсың. Сага окшоп бир эле чыгармачылык менен кеткендер аз. Түрдүү жакты өзүн сынап көрүп жатышат. Бөдөнөдү да касапчы сойсун эмеспи? Мен өзүмдүн билген ишимди, жүрөгүм жактырган ишти жасагым келет. Негизинен өнөр адамдары шыктуу болушат. Ар тараптуу издегендер да жок эмес. Бирок мен чыгармачылык менен алек болуп тиричилик кылып келе жатам. Үй-бүлөдө эмне жаңылыктар болуп жатат? Үй-бүлөм тынч, бир калыпта, балдар чоңоюп келе жатышат. Ата-энем күлүү күчтүү, жубайым жанымда. Пандемия маалында ата-энебиз үчүн кооптонуп жаттык. Чүкүрүп бышкырып эле жеңилип өтүп кеттик. Ата-энеңдин кимиси ырчы болушуңа салым кошту. Апам музыкант. Өмүр бою балдарга музыкадан сабак берген, азыр пенсияда. Апам мен ырга жакын экенимди билчү. Негизи башка бир кесиптин ээси болмокмун. Ошондо окуп жаткам. Ага чейин эле ырдын сөздөрүн жазып жүрчүмүн. Ошол ырларым көнүгүү болуптур. Кийин обон жаратып көрдүм. Ошол жылдары Сыймык Бейшекеев агабыз жаш таланттардын сынагын уюштуруп, экинчи орунду жеңип алган. Ошол жеңиштен кийин өзүмө ишенип, мен деле чыксам болот турбайбы деп биринчи Көлдүк карындаш деген ырды жазгам. Радиолордон ыр жакшы кетти. Менден чыгам турбайбы деп калдым. Кийин Динара Акулованын концертине биринчи жолу ырдап чыккам. Кыйкырып кол чабуу аябай шык берген. Ушинтип башталган. Атты жасагандарды да, аны да, андан ары да калып кеткен оор. Жарылып бир чыгып алдың. Бирок токтоп калбашың керек. Мен тынбай иштеп келдим. Азыр деле изденип келе жатам. Наам канчалык керек деп ойлойсуз? Бул көбүрөөк мамлекеттик кызматта иштегендерге керек. Маянасына кошулуп турат. Наам ырчыга керек, бирок анысы жок болсо бир нерсе өзгөртүп кетпейт. Наамы болуп туруп, бирок эл артисти Баланчаев деп чакырса, эч ким кол чаппай, тааныбай отурса, мына ошол жаман. Документтерди өткөрүп наам алам деп жуулунуп жүргөн эмесмин. Маекти элге кайрылууң менен жыйынтыктайлы. Элге тынчтык каалайм. Азыркы абалда ар бирибиз акыл, сабырдуулук менен өткөрүп алалы. Бириндик болсун. Маегиңе рахмат, ийгиликтер көп болсун. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Күйөөсүн кызганган аял 26 жаштагы кызды өлтүрүүгө киши жалдаган. 26 сентябрга караган түнү Чүйдүн төмөнкү Аларчы айылында үрөө учураган окуя катталган. Анда үйгө урууга киргендер 26 жаштагы кызды өлтүрүп, анын атасын бычактап кетишкен. Учурда шектүүлөр кармалды. Алар 31 жаштагы БЖ жана 28 жаштагы ОА. 31 жаштагы КЧ аттуу жарандар болгон. Тергөөнүн алдын ала версиясы боюнча, кылмыш иши кызганычтын айынан келип чыккан. Анда аялы күйөөсүн маркум кыздан кызганып, аны өлтүрүүгө өзүнүн айдоочусу менен досуна буйрутма берген. Учурда териштирүү башталып, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Белгилеп кетүүчү жагдай. ИИМдин Чүй ООБнин жана Аламүдүр ИИБнин кызматкерлери тарабынан кылдаттык менен жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында кылмышка шектүүлөр кармалышкан. 26 сентябрь күнү болжол менен саат 2:50 чамасында үйгө бет капчан белгисиз 2 киши кирген. Алар 62 жаштагы ТЖ аттуу киши менен анын 26 жаштагы ТА аттуу кызын бычактап, андан соң качып кетишкен. Натыйжада алган жаракаттын негизинде 26 жаштагы кыз көз жумуп, ал эми эркек киши Бишкектеги ооруканалардын биринде жеткирилген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Маалымат булагы Арба Чекит KG.